Assalamu alaikum Facebook koldanıcılar. Assalamu alaikum bağbanдар cemaati, salamatsızlarбы? Muna biz hazır Аксынын жолунда кетип атабыз. Туугандар эми билбейм, бул жерге ошол министрлердин, баягы олигархтардын 570 деле чыдагай эмесе, чыдай албагыдай булар. Вообще страшный экен да жолу. Мен мурда эле көп келчү элем, бирок мынчалык ошо өлүп калган такыр байкаган эмес экен. Мына караңыздар, мындай шартта кандай бул Бишкек менен ошол Ала Бука, Чаткал, Аксы байланышып, ушинтип байланыш жоктугунан мына ушундай жолдор да. Мына ушундай деги эле чоңдор менен ушул карапайым элдин ортосундагы көпүрө болгон мына жол акыбалын караңыздар кандай. Билбейм мен бул жолдорду кандай кылып ким ушинтип обслуживать этет, ким ушул жолдордон былтыйып уялбай айлык алып жеп атат. Жол транспорт министрлиги кантип тамагынан оокат өтүп атат. Мына ушул жолду обслуживать эткен деулар кантип нан жеп атышат. Кантип ушундай жолдордон кантип айлык алса болот, ушундай жолдордон кантип налог алса болот да. Кантип билбейм, бул үчүн деген өтө бетбак болуш керек да. Мына караңыздар, жолдорду вообще өлүп калыптыр, өлүп. Мындай жолдор тоба кылдым. Баягы Чернобыльде, ушул Чернобыльде взрыв, атомный реактор жарылып кеткенде дагы ошонун жолдору да биздикинен түзүк болсо керек. Ошол эле Афганистан болуп калды да бул. Биздин мына кепете кепширибиз ушундай болуп калды. Туугандар, жолду оңдош керек. Мына ушул жолго кеткен акчалар каяка кетти? Ушул жолдорду салганда эмне үчүн мына стандарттын выдерживать эткен эмес? Мына ушуну ойлонуш керек көбүрөөк.